Мен Улукбек Кочкоров министр болгондо кандай болсо, бүгүн да ошондой, ага чейин да ошондой болчу, бир калыпта жүргөндү жакшы көрөм. 2017-жылы сиз жөнүндө көбүрөөк жакшы сөздөр чыккан. Улукбек Кочкоров мыкты, жакшы жаш жигит экен. Аякка барып, анан тамеки чегип отурсак, мен эсимде ушу 4-5 класс болсок керек. Ошо 5-6 жылдан бери мекенчил, садыр деп жүргөн адамдар сыртта эле калды, аларчы. Атам келип аны кеч обедте барганда турат беле дейт. Турат эле деп алдап атпайбы? Анда тамеки иштечүбүз. Ар бир үй бүлө биздин туугандардан, кошуна колоңдордон тамеки алып, өрүкө иштеп. Кайра эле ошол адамдар келди, мына сени деле бир тергөөчү тагдырын чечип коет. Эртең өкүнүп калба, колдоп кой деген ар кандай коркутуулар, сатып алуулар болгон, бирок өзү сизден таза адам калган эмес, бирок 120-ны толтурушубуз керек да тизмендеги. Саламатсыздар, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Дагы бир кыргыздын мыкты уулдарын бири менен тааныштыргым келип отурат. Анткени алдыда президенттик шайлоо жана туура чечим чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Улукбек Кочкоров бүгүн мейманым. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди көрүп отурганыма абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Анан жантаан бери карап отурсам мындай жумшактыгыңыз көрүнүп атат. Боорукердиңиз көзүңүздөн билинип атат. Анан ойлоп атам да мындай, эмнегедир кыргыз эли акыркы учурда бизге диктатор керек окшойт, бизди ошонтип эле катуу кармабаса кармалбайт окшойбуз деген ойлорду айтып калат да. Анан кандай деп ойлойсуз, эгерде кескин түрдө өзгөрүүлөр боло турган болсо, дараметиңиз жетеби же жумшактык боорукерлик кылып коесузбу? Жок, эми журт башы, же болбосо үй бүлөнүн башы боорукерлик кылганда боорукерлик кылыш керек. Мындай каттуулугун көрсөткөндө каттуулугун көрсөтүш керек. Мени билген адамдар, айрыкча менен чогуу иштешкендер, кол астында иштегендер, канчалык мен талапты катуу коем, канчалык мен суроо талап кылгандыгымды билишет. Бирок ошол эле учурда баягы ашыкча эле баягындай, кандай десем, каттуулугум да жок. Бирок эми баягы адамга жараша кээ бир адамдар мындай жумшак айтканды укпайт, билбейт же таасир этпейт. Андайларга каттуураак айтыш керек. Анан жөндөн эле баарына кыйкырып, бакыра берген дагы биз, себеби мен 21 жашымдан мамлекеттик кызматтарда жүрөм да. Анан ар кандай министрлер менен, ар кандай жетекчилер менен иштешип калдым. Анан кээ бир учурда мындай жөндөн эле кыйкыра берген дагы, жөндөн эле сөгүнүп, бакыра берген жетекчилер да бар. Кээ бирөөлөр болсо мындай жумшак айтып эле жасатып койгон жетекчилер да бар. Ошондуктан ар бир адамга мындай өзүнө жараша ыкмасын табыш керек го деген ойдомун да. Анан негизи жетекчи катары мына министрликте 2 жыл иштедик. Коллектив бизге келгенге чейин бир топ баягы ичара бөлүнүшүп, уруш талаш болуп, анан министрликтин жетекчилиги толук кандуу баары кетип калбадыбы? Жумуштан алынышта. Интрига көп болсо керек. Интрига көп болуп, анан министр, анын орун басарлары баардыгыбыз алмаштык да. Бирок ошондой коллективге келгенибизге карабай, 2 жылда аябай сонун, жакшы коллектив болдук. Жакшы жетишкендиктерге жеттик. Бир эле мисал келтиргим келет. Ар 6 айда мамлекеттик эмес органдар ар бир министрликтин же мамлекеттик ведомствонун элде болгон кадыр баркын аныктайт да. Биз келип иштегенде 1,5 жылда 16,5%га элдин ишеними артты. Биздин баягы кылып аткан ишибизге ынанып, баа берип, ишеним артты да. Бул да болсо мен ойлойм, мындай жакшы көрсөткүч деп айткым келет да. Сиз депутат болуп турсуз, министр болуп турсуз, президентке 2 жолу талапкер болуп атасыз. Анан ушундан улам мындай жогорку посттордо ээлеген адам
барк күтөт, каада күтөт, башкача болот, элдин баары тегеренип көзүн карап жүргөнгө көнүп калат дегендей. Канчалык деңгээлде ушундай аябай кыргызда жакшы сөз азыр чыкты го, пахтакорлор депчи. Алдыңарга мындай пахта салып үфүлөп этегиңизге намаз окуп атканда кандай мамиледе болосуз? Ошол нерсе жагып атабы адамга, же бул жиркеничтүү нерсе катары көрүнөт бекен? Эми мындай, мен өзүм жасалма мамилени жаман көрөм. Жасалма ушундай жасап аткан адамдарды көрөгөчтүгүм бар десем болот. Себеби мен мына улуттук коопсуздук кызматында иштегенде ал жерде мындай жакшы, биринчиден жакшы подготовка бар, андан кийин баягы жумушуң дагы ушуну менен байланыштуу болгондуктан ар бир адамдын ички дүйнөсүнө заматта билесиң. Психолог болуп каласың. Психолог болуп каласың, ооба. Себеби ал жерде оперативный психология деп, социальный психология аябай катуу жакшы окутат. Адамдарды билем. Ошондуктан мен баягы жаңы сиз айткан пахтакор адамдар менен мамиле кылгым келбейт. Анан келип жагынайын деп бирдемелерди айтканда эле кой токточу, жумушуңду айтчы, эмне керек, эмне кылайлы деп ушинтип айтып, кесе айтып коем да. Ошондон анан мындай адамдарды көп жакын жолотпойм. Анан мындай адамдардан дос, жора жолдоштор күтпөйм. Муну ачык айтып коюш керек. Анан дагы бир нерсе, чындыгында көп баягы жетекчилер же мындай кызматта иштеген адамдар ушундайга жол берип, анан эртеси жумушсуз калганда аябай переживать этип, инсульт болуп, инфаркт болгондор да жок эмес да. А мен болсо кызматка мындай эл кызматы үчүн келдим. Кадыр бар туткан эмес же башкага эмес, байлык топтогонго эмес. Ошондуктан мен философиялык кабыл алам да. Бүгүн жумуш бар, эртең жок. Ошого тегиз жүргөнгө аракет кылам. Дайыма мен мындай арданып жумушка келгенде эле баягы башкача болуп, анан түшүп калганда башкача болбойм. Мен Улукбек Кочкоров министр болгондо кандай болсо, бүгүн да ошондой, ага чейин да ошондой болчу, бир калыпта жүргөндү жакшы көрөм. Анан жаңгындай сиз айткан адамдар менен чынын айтканда мамиле кургум келбейт. Аларды көп жакын жолотпойм. Жакшы. Анан генералдык теңсебеген аскер эмес деп айтат го. Анысыңар сиздикин жолду карасаңыз, улам бир тепкичке бийиктеп отурган экенсиз. Анан ушундан улам баягы бул көкүрөгүңүздү эмне жетелейт болду экен деген ой келип атат да. Ушул президенттикке чейин улам бийик тепкичке көтөрүлгөнүңүз. Айрым учурда адамдар өзүнө өзү бир нерсе тастыктагысы келгендей ошондой болот. Айрым учурда карьера жасап, мындай элден барк алып, каада күткүсү келгенде ошондой болот. Сиздин мүдөөңүз, көкүрөгүңүздүн эң сөзү эмне улам бийиктегенде? Билесизби, мен мына айтып атпаймынбы, 21 жашымдан мамлекеттик кызматта иштеп келе жатам. Башынан эле мен эртең албетте жана сиз айткандай кайсы жоокер эртең генерал болгонду эңсебейт. Андай ойлор бар, бирок баягы аны ойлобостон эле күнүмдүк кылып аткан ишиңди мындайча айтканда майыны чыгарып жасай берсең, жетекчилик дагы аны сөзсүз мындай баалайт. Анан улам жылдырып отуруп, сиз туура байкадыңыз, мен бардык тепкичтерден басып өттүм да. Анан учуп келип эле бир күн министр болуп калган жерим жок. Бардык тепкичтерди өттүм. Ошол жерде мисалы үчүн канча деген министрлер менен иштедим, канча деген жетекчилер менен келип биртке иштегенде ишиңдин майнабын көргөндө, же болбосо сен берип аткан жыйынтыктарды көргөндө сөзсүз кел мына жака иштеп бер, тигинтип бер деп ушинтип жылып аттым да. Анан негизи тиги эртең мындай болсом деп неме кылбастан эле кылып аткан ишимди жасасаң майын чыгарып жаса, жасабасаң жасабай эле кой деген принцип менен иш алып барам. Анан ошондон улам эле баягы өзүнөн өзү мындай карьера эме болду да. Мен мына депутат болуп турганда көбүнчө жаштар менен көп жолугуп, анан баягындай мотивациялык жолугушууларды өткөрүп калабыз да. Студенттер келет, жаш ишкерлер келет, башкалар келет, саясатчы болом деген жигиттер келет. Анан баарын айтам да, эң биринчи неме фактор бул мээнет, эмгек. Мээнет кылып, эмгек кылсаң бирдемеге жетишесиң. Анан мына студенттердин арасында дагы тиги эже жаман же агай жаман, акча бермейинче койбойт дегенде мен дайыма айтам. Келгиле ар бирибиз өзүбүздүн баягы кандайдыр бир көйгөйүбүздү же проблемабызды өзүбүздөн издейли.
экзамен ала албай калдыкпы, демек өзүбүздөн издешибиз керек да. Тиги агай жаман болгондугу үчүн койгон жок, койбойт эмес, мен даяр эмес болгондугум үчүн дегенде гана биз бирдемеге жетишебиз. Жоопкерчилик оодару бар бизде. Ооба, ошондуктан ар бир адам мындай жоопкерчилик сезиш керек. Анан улам баягы жылып отургандыгым албетте баягы бир деңгээлде кызматта кандайдыр бир максатыңа жетпей калсаң, кандайдыр бир ишти майыны чыгарып жасай албасаң, тоскоолдуктар болот да. Анан ошондо эңсейсиң албетте. Мен мына саясатка келүүмдүн да бирден бир себеби ушул баягы жакшы бир чечимдерди сунуштап же жакшы бир иштерди кылып атсаң, ошол орто жолдо эле токтоп калганда, анан мындай ызаланасың да, эмне үчүн мындай болуп калды. Мисалы үчүн мен бир эле мисалды келтиргим келет да. Улуттук коопсуздук кызматында иштеп атканда бир жылы кышта аябай кыйын болду. Суук болду, батарейкаларыбыз жакшы ысыбай. Анан ошол учурда биз ушул проблеманын үстүнөн иштеп, ТЭЦте газ жок, көмүр жок болуп ушундай. Анан ушуну териштирип отурсак, биздин премьер-министр ошол эле биздин кошуна мамлекеттер менен баягы суу энергетика ресурстарын иштетүү боюнча келишимдерди жыл сайын коюп турган, келишим түзүп турган. Ошондо туура эмес келишимдерди койгон да. Ошондон улам биздин элибиз баягындай үшүп калуу коркунучу болуп, биздин баягы магистралдык ысыткыч баягы немелерибиз, трубопроводдорубуз жарылып кетүү коркунучу болгон. Ошондо териштирип премьер-министрдин үстүнөн иш козголгонбуз да. Бирок 2 күн, 3 күн болгондо кайра ал ишибизди жабып койду, токтотуп койду. Ушуга окшогон нерселерди баягы миллиарддаган, миллиондогон же болбосо калкына мындай кыянатчылык кылып же мамлекетке чыккынчылык кылган учурларда ушунун үстүнөн иштеп чыгып, ушуну алып чыгып, мынау күнөөлүү жана ушуну жоопко тартыш керек дегенде баягы кылып аткан аракеттин токтоп калып эле болду, эчтеме баягы өзүңдүн алсыздыгыңды сезип калганда, албетте кой, мен өсөм, мен чоңоем, мен ушуга окшогон туура эмес иштерге жол бербейм деп аракет кыласың да. Анан бүгүнкү күндө дагы ушул саясатта болгондо дагы ушул кээ бир жакшы элиң үчүн бир программаларды сунуштап же бир жакшы бир кызмат кылайын деп бир сунуштарды берсең, ошолор өтпөй атса, ал сени баягы ушул саясатта кармайт да. Болбосо мен тойдум байдын кызына деп мына улам эле революция болот, улам эле дагы бирдеме болот, жумуштан алат, башка болот. Өзүм бизнесмен эле кетип калайын дегенде ойлор келет. Туугандар дагы ошол эле ата-энең айтат, балам, эмне эле кыйналып өзүңдү чапкылайсың. Андан көрө мына карачы тиги жездең же тиги досуң мындай жакшына эле бизнесмен эле жылына 2 жолу чет өлкөгө барып иш алып келет, башка кылат. Сен деле ошентип иштей бербейсиңби дегенде болот. Бирок баягы ичиңнен ушу койгон максатты аягына чыгарышым керек. Мен ушул буларга болбосо элиме мындай тастыкташым керек. Мен колумдан келет. Мен силер үчүн жакшылык жасайм деген мындай ички баягы сезимдер бар. 2017-жылда президенттикке талапкер болдуңуз да. Анан быйыл дагы парламентке депутаттыкка талапкер болуп атканда 2017-жылы сиз жөнүндө көбүрөөк жакшы сөздөр чыккан. Улукбек Кочкоров өтө мыкты, жакшы жаш жигит экен. 2020-да болсо көбүрөөк тепкиге учурап калдыңыз, анткени өзүңүздүн жана партиялаштарыңыздан улам. Анан кандай экен хейтерлерге чыдаш, хейтердин көптүгү болуш, тепкиге алыныш, ичиңизде мындай анын баарына сезим болгон жокпу? Жок, албетте эми бул такыр көңүл албай коюш да мүмкүн эмес. Албетте сен жөнүндө бирөө жазып атса, бирок эртең мен ушуну мен силерге далилдейм. Сен мисалы үчүн жегичтерге, ичкичтерге же дагы башка бирөөгө кошулуп алдың дегендей неме айтып атты да мага. Урларга кошулдуң деген ар кандай сөздөр айтылып атты. Бирок мен депутат болуп турганда да өзүм позициям бар болчу. Өкмөттө болгондо дагы мен туура эмесине туура эмес премьер-министр болобу, башкасы болобу мен так бетине айтып талап кылганды билчүмүн. Анан эртең мен бийликке келгенде дагы мен бирөөлөрдүн айтканын мен эми ушул бийликтин партиясы менен келдим. Булардын айтканын кылам деген менде эч качан андай болбойт да. Себеби мен өзүмдүн ички позициям бар. Орустар айтканда стерженим бар да. Мени жөн эле мынтип бүгүп койсо, бүгүлгөн боюнча тура бербейм да. То есть мен өзүмдүн ички немем бар.
позициям бар, өзүмдүн мындай айта турган сөзүм бар. Анан мени эч качан кандай кызыкчылык болгондо дагы мени бирөө мажбурлап кылдыра алган эмес. Бир мисал келтиргим келет. Күмтөр маселеси 2013-жылда каралып атканда ар кандай ыкмага салышкан. Биринчи келип ушул эле мындай чоң кызматта азыр мына аты эң бир коррупционерлер катарында айтылып жүргөн адамдар да келип мага президент тапшырма койду, сизди ушул Күмтөргө колдогон тиги добуш алыш керек болуп атат. Айтыңыз деп мага ушул чайханада неме деп отурабыз, ашканада салфетканы берип, сумманы жазыңыз. Азыр тамактанып келгенге чейин келет деген күндөр болгон. Же болбосо ал ыкмасы өтпөй калгандан кийин өзүмдүн жакындарымдан ошол мамлекеттик кызматта иштеген инелерим бар, аларды жумуштан алабыз деген коркутуулар болгон. Андан кийин анан ал да өтпөгөндө келип алып депутат спикерлерди камалып атышат. Ошондо Келдибековдин үстүнөн как раз иш козголуп камалып аткан болчу. Мына сени деле бир тергөөчү тагдырын чечип коет. Эртең өкүнүп калба, колдоп кой деген ар кандай коркутуулар, сатып алуулар болгон, бирок ошондо да туруп жок. Мен өзүм позициям бар. 119-уну сатып алсаң керек. Бирөө каршы берсе, неме болбостур депчи. То есть мен муну менен айтайын дегеним, мен өзүмдүн позициям бар. Эгерде мен ошого турган болсом, эч бир акча дагы, эч бир күч дагы, эч бир коркутуулар дагы ал жолдон мени кайтара албайт дегим келет да. Жакшы экен. Финансы жагын бүтүрүптүрсүз. Өзүңүз ошол улуттук университетте финансы кредит. Негизи эле ошо демек математикалык жакка жакшы экенсиз да, математикадан. Математикада бу баягы эсептегенде гана эмес, ушул жашоодогу ар бир кадамды эсептегенге да жардам берсе керек, Математик болуу кандай? Математик болуу кандай? Негизи математиканы мектептен жакшы эле окуп, бирок чын келсем мен экономикага тапшыруу акыркы убакыттарда эле менде мындай ой пайда болгон. Буга чейин мен дарыгер болсомбу деген оюм бар эле. Бул үчүн мен даярдыкта көрүп жүргөм. Бирок эми тагдыр экен бул. Ошол жылдары эксперименталдык биринчи жолу баягы бүтүрүүчү экзамен менен тиги кирүү экзамени бирдей болгон да. Бизге ошо райондорго барып эксперименталдык биринчи кабыл алуу кылып, университеттин мугалимдери барып биздин ошо бүтүрүүчү экзаменибиз менен кошо бире алып, ошондо анан тапшырып көрөйүн деп тапшырып, анан ошол көптөгөн бир 20-30 баланын ичинен райондон бир орун ушу бизге берилген экен, экономика факультетине, улуттук университеттин. Өтүп калгам дагы ошону менен анан окуп калдым. Бирок өкүнбөйм. Бул мен мына жашоомдо жаңы сиз айтканда ар кандай нерселерди эсептегенге, ар кандай нерселерди мындай алдын ала бир эсептеп, расчетун алганга мындай мүмкүнчүлүк берет. Албетте мунун мындай пайдасы бар. Жок эмес, пайдасы бар. Анан эми математикада кичине логика, кичине бир мындай эсептеп, бирдемени алдын ала бир расчеттоп, моделирование деп мындай кандай болуп кетиши мүмкүн деген дагы ой жүгүртүү сөзсүз болот. Моделированияны да окуганбыз да теге, анан бул жакшы бир мындай неме берет, өз пайдасын берет. Сен ошол эле жогорку кеңеште жүргөндө дагы кээ бир биздин мындай фракциялаш адамдар давай минтебиз дейт да, мындай кылсак мындай болот деп айтып калышат. Токтоп тур, мындай кылсак сен айткандай эмес, мындай болуп калса кандай болот деп айтсаң, ойлонуп тур. Жаман жагын айтпайчы дейт да. То есть жаман айтпай жакшы жок. То есть ушундай жерлерде албетте кереги тиет. 7 баланын атасы экенсиз. Баатыр ата. Бул абдан сонун көрүнүш. Негизи кыргыздар көп балалуу болгонго ыктайт эмеспи? Бала тарбиялоо ыкмасын билгим келет. Улукбек Кочкоров кандай ата? Эми баатыр ата дегенге анча кошулбайм. Баатыр эне чындыгында мен энелердин эмгегине, мээнетине мен баа берем. Ошол эле балдарым азыр кичинекей, акыркы үчөө аябай эле кичинекей да, уда төрөлүп калды. Анан айрыкча ушу аялдар, аялзат мындай өдө чыдам, өтө мындай
выносливый десем болот да. Биз андайга чыдабайбыз. Түнү менен бири ойгонот, аны уктатса, экинчиси ойгонот, үчүнчүсү туруп алып, дагы ыйлап келет. Ушундай ошонун баарына туруштук берген келинчегим. Албетте ар бир ийгиликтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат деген сөз бекеринен айтылган эмес. Биздин ушул апабыз күчтүү десем болот. Балдардын тарбия жагына, себеби мен жумуш менен болуп, эрте менен кетип, кечке келип, бирок сөзсүз түрдө мында дем алыш күндөрү балдарга көңүл буруп, чогуу бир жака чыгып эс алганга аракетибизди көрөбүз. Мен ушул министр болуп иштеп турганда дагы өзүм кызматкерлериме да көп айтчумун. 6-дан кийин кармабайм, бирок ушу 6-га чейин иштегиле. Кээ бир министрлер бар, мен 9-да кетсем 9-да кетесиң, 10-да кетсем 10-да кетесиң, же суббота, воскресенье чыксам чыгасың деген. Мен андайды эч качан өзүмө мындай уруксат бербейт элем да. То есть 6-дан кийин ар бир үй бүлө, ар бир ата эне үйүндө болуш керек. Өзүнүн маселесин, өзүнүн үй бүлөлүк көйгөйлөрүн чечиш керек деп. Анан ишемби, жекшемби күндөрү да эч кимди чакырбаганга дайыма аракет кылам. Бирок ошо 9-дан 6-га чейин болгон убактыбызды максималдуу жумушка арнайлы деп. Анан мен көбүрөөк иштеп калгандыгым үчүн келинчегим көбүрөөк мындай балдар менен болуп, окуусуна дагы мына апасы аябай мындай ар бир балдардын окуунун апасы карайт. Анан ошол ата энелердин чаттары бар. Анда баарына мен чыдабайм да, анын баарын окуп отурганга. Анын апасы бүт баарын ошону кылат. Бирок мен дагы колдон келишинче ошол эми атанын тарбиясын көрбөгөн балдар барыбыр неме болбойт, толук кандуу болбойт. Ошондуктан өзүбүздүн эми колдон келишинче тарбиябызды берип жатабыз. Кээде ушул атама, апама да айтып калам. Сиздер бизди кантип тарбияладыңар эле депчи. Азыр биз кээде чындыгында баягы сөзүң жетпей калат, же болбосо баягы балдарыңды мындай бир өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп, бир кандай десем, характерин көрсөткөндө баягы эмне сөз табышыңды билбей, же кандай кылышыңды, мамиле жасашыңды билбей каласың. Ошондо анан айтып каласың, сиздер бизди кантип чоңойттуңар эле депчи. Азыр кээде мындай андай болот. Айрыкча мына кыздардын, балдардын баягы переходной возраст деп коет го, өткөл учурдагы проблемаларында бир топ кыйынчылыктар болот. Бирок эми колдон келишинче баягы алдаба, урдаба, жаман айтпа, жакшы бол, ыймандуу бол деген ушундай сөздөр менен, өзүбүздүн кыймыл аракет менен, ичпе, чекпе, ар бир нерсени бирөөгө үйрөтүш үчүн өзүңдүн мисалыңды көрсөтүшүң керек да. Мен мисал үчүн түнү жүрбөйм, мен эч качан түнү баягы бильярд ойноп же башка кылып андай жүрбөйм. Баягы кээ бирөөлөр таң атканга чейин деле жүрө берет. Мен андай өзүмө эч качан андайды позволять этпейм. Анан балдарым дагы неме кылганда ичпе, чекпе дегенде аны өзүң менен көрсөтүшүң керек. Спорт менен машык дегенде аны албетте өзүңдөн көрсөтүшүң керек. Анан телефон кармап отура бербей, кичине окуу, башка кыл. То есть аны баарын өзүң жасап алсаң, айткан сөзүң маанилүү болбойт, таасир этпейт. Жакшы, жеңим менен кантип таанышып калдыңыздар? Ошондо 22 жылдай чогуу экенсиңер, э? Ооба. Кандай таанышып калдык? Эми мен 21 жашымдан институт бүтүп алып, иштеп, анан баягы уулдардын туңу болгондон тиги үйдөн мен 21ден 27ге чейин чыкканча 6 жыл иштеп, бирок үйлөнбөй жүрүп калдым. Ата энем жакшы да, жаман да айтып, таарынып да айтып, биз дагы небере жыттагыбыз келип, небере жетелеп жүргүбүз келди деп көп айтып атты. Бирок жумуш менен болгондуктан, айрыкча мына улуттук коопсуз кызматта иштегенде, ал жерде баягы дем алыш жок, же майрам күндөр жок. Ушул азыр эстесем, кээде мындай роботтой эле иштеген экенбиз депчи. Мисалы үчүн биринчи 5-6 жылы мындай өргүү да берген эмес да. 31 декабрда отпускнойңу алып ал деп берет, 2 январда жумушка чык дейт. Ошентип ушинтип азыр эми ойлоп көрсөм ушундай иштеген экенбиз да. Азыркылар мынтип иштебесе керек эле. Анан ушундай режимде жүрүп, анан жумуш деп тиги баягы үй бүлө куруу дагы неме кылбай. Бирок мен эсимде ошол учурда инилерим, биз мына атам жактан да, апам жактан да көп бир тууган болгондуктан, анан баягы балдар баардыгыбыз ууда, же болбосо менден кичинерээк тиги балдар көп болгондуктан инилерим, карындаштарым
ошолордун баардыгы мындай издөөдө болчу да. Улам баягы бир курсташыны, группалашыны, башкасыны көрсөтүп эле бул болобу, тиги болобу деп. Анан бир күн ошол көп неменин арасында инилеримден бирөө ушинтип неме сунуштап калды. Анан ии деп эле койгом. Анан бир күнү Улуттук банкка бир иштер менен барып чыгып, жайдын күнү максым ичип турсам, анан сүрөттөн көргөм, өтүп калды. Анан мурдада кичинерегинде 1-2 жолу көргөн элем. Анан көрүп эле, анан ошол күнү телефонун берчи деп туруп, анан чалышып, жолугуп, анан көп өтпөй бир 4-5 ай дегенде анан баш кошуп калдык. Кудайга шүгүр, азыр мына чоң балабыз уже 18ге чыгып, студент болуп, өз күчү менен ошол топ 50 баягы окуу жайларга өтүп, Гонконгдо бүгүн ошо IT адистиги боюнча окуп атат. Калганы? Калгандары мектепте, бала бакчада, эң кичики колубузда 8 айлык. А негизи өзүңүздүн бизнес жааттагы эмгектериңиз барбы? Бизнес жаатта кандайсыз? Мындай толугу менен бизнеске кеткенмин деп айта албайм, бирок ошол эле улуттук коопсуздук кызматында иштеп атканда Бакиевдин оолу Марат Бакиев менен кичине мамиле келишпей, бир 9 айдай жумушсуз отуруп калдым. Распоряжение кадров деп коет бизде. Анан ошол учурда кичине бизнеске аралашып, бизнес түптөп койгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кудайыма шүгүр, азыр баягы орустарда все, что не делается к лучшему деп. Ошол учурда баягы мени бир 9 айга бошотуп койгону дагы азыр эми кийин баягы айлыкты карабай, анча-мынча баягы үйдө бош отуруп калган убакытта болду. Мына депутат болбой калгандан кийин 3 жыл бош болуп калдык. Ошол учурда баягы үй бүлөнү баягы бир камсыздап туруучу анча-мынча булактарыбыз бар. Чоң бизнесмен деп айта албайм, бирок үй бүлөлүк кичинекей чакан бизнестерибиз бар. Сизге ар кандай сөз жаап атканда жеңем чыйпылыктаса керек да? Ооба. Андай негизи айтат го, кээ бир үйдө аял башкарат депчи. Сиздин үй бүлөдөчү? Жок, бизде аял башкарбайт, бирок андай жеңиңер аябай кандай десем акылдуу десем болот. Бүт баарыны мына саясатта да кээ бир саясатчыларга караганда күчтүү саясатчы, күчтүү аналитик. Мына болуп аткан жагдайларга эмне үчүн мындай болуп аткандарын өзүнчө бир анализдеп, анан мага айтып берет, мындай көп нерсени мындай мен кабыл алам десем болот. Анан өзүнчө эле мындай мага таңуулабай эле, бирок мындай болуп аттыр, бул мындай болгондугу үчүн мындай болуп атат да деп мындай жакшы бир багыттарды берип, же жакшы бир аналитика берип коет да. Анан бирок башкарат же башка дегенден алысмын. Албетте үй бүлөдө балдарды башкарып, тамак ашты, башканы бүт баарына ушул мындай үйкү оокат анын мойнунда десем болот. Бирок мына сырткы мен баягы жумушта эмне болуп атканында такыр айтпачымын, аны эмнеге айтпайсың дейт. Анан мен мына улуттук коопсуздук кызматында иштегенде ал жакта эмнени айтып бермек элем. Анан мен сага эмнени айтып берейин. Калган секреттин баарын айтып. Анан ошондон эле баягы характериме болуп калганбы, ушундай жумуш жөнүндө көп сүйлөшпөйм, айтпайм. Бирок башка маселелерде жакшы кеп кеңештерин айтып турат. Көбүнө мындай баягы ошо замат туура калып эле чуркап кетпесек дагы, баягы бирдемени айтсам, тип анализдеп көрүп, туура айтып ататпы деп мындай айткандарын кылып калгандарыбыз болот. Мындай эбедейиңиз эзилип, мынтип эркелетип, романтик болуп, ушундай учурларыңыз барбы? Жок, мен өзүм романтик эмесмин да. Ушул бир жагдайым бар, ушул бир жаман сапатымбы дейинби, бирок эч романтикага жокмун. Өтө мындай баягы эркелетип, баягындай сөздөрдү айта албайм. Бирок балдарыма мындай төккөн мээримди кээ бирлер вообще таң калышат да. Мен үйгө келгенде ушунчалык анан баягы кичинекейин, айрыкча кичинекейлерни улам эркелетесиң да, эркелеткенде баягы чоңдор келип, мен деле ушинтип эркелетет элеңби деп сурап калат да. Анан о, сени мынтип эркелетет элем десең, анан сүйүнүп калышат. Эсинде жок болсо керек. Бирок балдарга болгон сезим эми башкача, балдарга болгон мээрим башкача. Анан айрыкча мына чарчап келгениңде, балдарың чуркап кирип, мындай киргенде чуркап келип тосуп алганда,
өзүнчө эле баягы чарчаганың чыгат да кетет. Негизи балалыгыңыз ошо Баткен тарапта өткөн экен. Кандай өттү? Ата энеңиз кантип тарбиялачу? Алар кимдер? Ата энебиз мен эсимде айрыкча апабыз минутадагы бизди баягы бош калтырбайт эле да. Улам тиги короодон же үйдөн бирдеме иштерди таап эле муну жаса, тигини жаса деп эле ушинтип бош койчу эмес эле. Биз ошол учурда мынтип жаман көрүп жүрсөк дагы бизди апам эч эле тындырбайт, иштете берет деп. Бирок азыр ойлосом ошо туура кылган экен. Эмгекчиликке тарбиялап эле. Эмгекчиликке баягындай мээнет кылып ушундай өзүңдүн эмгегиң менен мындай бирдемеге жетишкенге үйрөткөн экен деп ойлойм да. 6 бир тууган болсок, азыр 6 бир тууган ар бири өзү баягы бул турмушта өз бир жетишкендиктери бар. Мен эсимде апам ушул анда тамеки иштечүбүз. Ар бир үй бүлө биздин туугандардан, кошуна колоңдордон тамеки алып, өрүкө иштеп. Анан ошол учурда биз жашаган жерде туугандар бардыгыбыз ушундай атамдын, апамдын туугандары бир жерде болуп калганбыз. Анын үстүнө тиги кошуналар менен да көп жылдан бери болуп бир туугандай эле болуп калганбыз да. Баягы алыскы туугандан жакын кошуна дегендей. Анан дайыма айта берчи. Мисалы өзүбүздүкүнү бүтүрсөк, кошунаныкы ашарга бар депчи. Өзүбүздүкүнү араң бүтүрсөң десең, анан жок, эртең сага да жардамга келет же болбосо мындай деп. Анан азыр мындай ойлоп көрсөк, ошо туура эле кылган экен. Анан атабыз дагы мындай дайыма окуубузга өзгөчө маани берет эле, сөзсүз. Бизде мына 6 бир тууган болсок, бардыгыбыз мыкты окуганбыз, 5ке окуп, анан окуу жагына катуу неме берет эле. Анан мына алдаба, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөдүкүн урдаба деген бул бизде өзгөчө бир неме турат. Бир окуяны айтып берем келет. Баягы совхоздун ооруп кеткен жерине, эгинине алып барып, уй байлачыбыз да багчыбыз. Анан бир күн барып байлап коюп, анан футболго кетип калам. Келсем ошол жерди трактор айдаптырдан бошотуп ийип, анан уй жок. Анан обедте барып суу беришим керек эле, анда берген эмесмин да, топ менен ойноп, анан неме болуп калдым. Атам келип анан кеч обедте барганда турат беле дейт. Ого турат эле деп алдап атпаймынбы? Балам, калп айтканда үйрөнүп алыпсың деп бир эле сөз айткан, катуу эмес. Ошондон кийин мындай катуу таасир эткен да. Атабыз ушундай урушуп неме кылбайт, ушинтип эле айтып койчу эле да. Ушинтип эле, балам мындай экен, балам тигиндей деп айтып койчу. Ошо бирок калат эле да, көпкө калат эле. Ушудан улам мындай суроо жаралып атат да. Негизи эле кыргыздардачы ашмалтай болуп калат деп көп нерсеничи мынтип түзмө-түз айтчу эмес, акырын ушинтип жумшартып эле мындай канчалык акырын, канчалык жумшак айтса, ошончолук катуу тиет экен да бизге. Балким деп ойлоп атам да, ушу кыргыздарды башкарууда биз өтө эле бири-бирибизди ушинтип хейт кылып, мындай жек көрүп, жаман одоно сөздөр менен азыр чабышып калбадыкпы? Балким антпей кагазга ороп сүйлөп, тымызын мынтип көкүрөк менен сүйлөшсөк, ошондо кыргыз элине көбүрөөк таасирдүү болобу эле дейм да. Биздин менталитетибиз ушундай экен да. Сиз менен макулмун. Айрыкча мына акыркы күндөрү кайсы бир талапкерлердин эки жаат болуп алып, тем эле ажылдашып аткан, бири-биринин үстүнө жугунду куюп атканы өкүндүрөт. Чын-чынына келгенде эч ким андай мамилеге мындай неме эмес да. Ошондуктан биз бири-бирибизге кичине бир мамиле кылганды да үйрөнсөк, тилекке каршы. Бул жашоодон кеткенде эле жакшы адам эле деп калабыз. Ага чейин мындай баалаганды билбейбиз да. Ошондуктан кыргыздар биз мына бири-бирибизди жаман дей берсең, жаман болуп калат да. Андан көрө бири-бирибиздин жакшы жагыбызды көрүп, жакшы жагыбызды арттырып, мүмкүн болушунча жана сиз айткандай баягындай кагазга ороп, кээ бир учурда ошо какшыктап айтып койгон дагы мындай неме болот. Мен бир окуяны айткым келет. Партиянын тизмесине тиги шайлоого баратканда тиги бар экен, бул бар экен, ушуну киргизбей эле койбойлубу деп өзүмдүн сунушумду айтып атсам, мага бир сөз айтып коюшту да. Өзү сизден таза адам калган эмес, бирок 120-ны толтурушубуз керек да тизмен деген. Көрдүңүзбү мындай? Кагазга ороп мындай айтып койду, бирок ушунчалык өкүндүм да мен, жумалап кийин бир айга чейин аябай
мындай неме болуп жүрдүм да, ошогач өкүнүп ушул сөз айтканыма да. Ошондуктан биз балким ушинтип айтканды да үйрөнүшүбүз керекпи дейм да. Бүгүн жөн эле бири-бирибиздин үстүнө ар кандай жугундууну куйганда ал таасир да этпейт экен. Андан көрө жаңгындай сиз айткандай кагазга ороп бир мындай айтып койсо, жумшак эле айтып койсо катуураак тиет. Сиз аябай мына азыр тартиптүү көрүнөсүз да. Шоктук кылып неткен учурларыңыз болду беле? Өзү билбейм, ата энебиз дайыма мындай, кандай десем, сабакка көңүл буруп, кандай барып атасыңбы деп анан неме кылып калганданбы, мындай шоктук канча жок болчубуз. Мен эсимде бир жолу ушул кошуна бир балабыз бар болчу, ал кичине мындай шогураак болчу да. Анан бир күн давай сабактан качабыз деди. Анан кечке жүрдүк, анан ошол бир бүтпөгөн курулуш бар эле. Аякка барып, анан тамеки чегип отурсак, мен эсимде ушу 4-5 класс болсок керек. Анан каяктан билип калган, апабыз ошол жерге кирип барып атпайбы ошо курулушкачы. Анан кулактан тарткан боюнча кетти. Ошо болду мындай. Кандай десем, бир мындайга да анча жок экенбиз деп ойлойм да азырчы. Аябай түз, аябай мындай правильный балдар болгон экенбиз деп ойлойм да. Анан сабакты жакшы окуш керек, калтырбаш керек деген. Анан ошондон улам баягы жумушта дагы дайыма мен ушу выговор албай иштеп, выговор мен үчүн мындай бир трагедия да. Кээ бирөөлөр бермектен бере берсин деп мындай неме кылат го. А мен болсо даже ушу выговор берип кое турганымда, как будто бул сен уже карьераң бүткөндөй сезилчү да магачы. Анан бул отличниктин синдрому эмеспи? Ошо отличниктин синдрому бар го деп ойлойм да. Анан себеби баардыгын мындай мыкты жасаш керек да, баардыгын мындай. Эптеп-септеп жасай албайм. Баардыгын жасасам мыкты жасашым керек. Жасасам өз убагында жасашым керек. Анан бирөөгө убада берип койсом, таштап коюп кетип кала албайм. Кээ бирөөлөр бар го, мен уктап калдым, анан кече эс алып, анан кеч келдим эле жасабадым, андай жок да. Ошо жасаш керек болсо аны жасаш керек. Анан жоопкерчиликти аябай катуу бийик сезем. Эгерде мындай бирөө мага ишенген болсо, ошол ишенимине мындай кайтарып албайын, ишениминен калып калбайын деген. Мына соц тармактарда эгерде бирөөлөр колдоп, о жакшы иштеп атат десе, бул кошумча жүктөлөт да магачы. Же болбосо, ой, ушуларды мен эртең уят кылып койбосом. Эртең аттың бул ушинтип туура эмес кылып койду деген. Отличниктин синдрому иши кылса андайым бар. Негизи эрежеден чыкпай, дайыма бир калыпта зымга тарткандай зымырайып жүрүш өтө оор да, бул дагы бир өзүнчө жүк. Кыйналып кетпейсизби? Жашоодун стили ошондой болуп калган да, мындай. Кандай болсо, туура жүрүп, башка мындай жок. Кыйналбайт. Себеби мен жашоо маңызы ушундай болуп калган болсо керек. Мындай каалагандай жүрүп, каалаганда басып кетип, же каалаганда андай жок да, мындай. Жазылдыбы, пландаштырылдыбы, ал сөзсүз түрдө ошо план менен, ошол неме менен жүрүш керек. Бул бир жагынан баягы сөзгө турганга мындай неме берет, түрткү берет, тарбиялайт адамды. Экинчиден жоопкерчиликке. То есть мен ойлонуп туруп, эгерде колумдан келбесе, мен эч качан ал убадан бербейм, же ишендирбейм. Андан көрө ачык айтам. Жок, бул болбойт, мен кыла албайм, колумдан келбейт деп да. Анан кээ бирөөлөр бар, ооба, бүтүрөм, антем-митем деп коюп, анан чоюп жүрө бергендер да бар да. Мен андай адамдарды жактырбайм. Негизи ушундай адамдар мындай болот го. Бир жаңылыштык кетирип алса, өзүн өзү жемей адат бар да. Ушуну эмне кылдым, өкүнгөн учурлар абдан көп болот да. Сизде көп болду? Кандай да? Мен мына 10 жыл болуп калды, 10 жыл баягы динди жакшы билип, анан иман жолуна түшүп, 5 маал намазымды тургузуп, анан ошондо өткөнгө салават. Эгерде муну ошондо мындай кылсам болот эле дегенде, бул иманыңа шек келип калат да. Бул уже туура эмес жолго түшкөн болосуң. Мунун баардыгы Алланын каалоосу болду, бул ушундай болуш керек эле да. Анан мындай кылганда бул мындай болбойт эле, анан тигиндей мындай дегендердин баардыгы неме. Бирок албетте андан сабак алганга аракет кыласың. Эми мындан кийин мындай кылбайм деп. А бирок өзүмдү жемелеп, ошончо ушинтип койсом болмок экен, анан тигинтсем болмок экен, анан мындай эле кылсам болмок экен. Жок, андай жок.
сабак алганга аракет кылам, кийин мындай кайталанбагандай кылып. А бирок өзүмдү жемелебейм. Бул жети балаңыз бар го, жети балаңыздын тандоосуна, келечегине кийлигишесизби? Жок, өз мындай багыт бергенге аракет кылам. Мындай бол, тигиндей бол деп. Негизи эле мен өзү айтам да, мындай айрыкча мына кесип тандоодо жакшы же жаман кесип жок. Кандай кесип болбосун, ошонун кесипкөйү бол, кесипкөй адис бол. Ошондо сага талап болот. Сен жөнөкөй мына эле кандай дейин, ошол эле сантехник болчу. Бирок эгерде сен мыкты иштесең, баягы графигиң аябай неме жиш болот да, бүт баягы заказтарың толтура болот. Мен өзүмдөн эле ушул баягы ушундай иштеген электрик болобу, сантехник болобу, айтсаң айтып калат да. Бир 4 күнгө чейин убактым бош эмес, анан мынчада барам деп. Ошол сыяктуу эле кайсы кесиптин ээси болбо, кесипкөй болсоң, жашооң да жакшы болот, жакшы нерселерге жетишесиң. Ошондуктан балдарга мындай албетте бүгүн азыр мынау неме болобу, ушуларга талап болуп атат деп мындай айтып коюшум мүмкүн, бирок ушундай бол деп айтпайм, алардын өздөрүнүн тандоосу. Бирок балдар дагы мынтип мындай сурап, анализдеп, эмнеге мындай, бул мындай деп анан өздөрү бир чечим чыгарышат. Негизи саясат сай, анан сат деген сөздөн да окот го, анан бири-бирине артына канжар сайгандар көп болот, сатып кеткендер көп болот дейт. Эгерде мындай мүнөзгө ээ болбосо, саясатта жашаш өтө кыйын болуп калат экен да. Канчалык деңгээлде куулук, шумдук чыкты бул саясат айдыңында, кандай терс мүнөздөрүңүздү өстүрдүңүз? Мындай, мен саясатка келдим, бирок сөз айтсам, мен сөзүмө турам, эч качан аны таштап коюп басып кетпейм. Көп эле учурда баягы бирөөлөр бирдемени сүйлөшөт дагы, эртең эле андай болбой калат да. Мисалы үчүн 2012-жылы мен ажы сапарына барып келдим, чоң ажыга. Анан келгенде мага көп айткандар болду да, сен эрте барып алдың, келечектен сен жөнүндө үмүттөнүп аттык эле, ушул чоң бир жетишкендикке жетет деп. Эми сен саясат токтотушуң керек да депчи. Эмнеге токтотушуң керек десем, саясатта ичесиң, аласың, жейсиң, анан алдайсың, антесиң, мынтесиң. Жок, ансыз деле саясат кылса болот. Туура саясат кылса, биз баягы саясатты кичине туура эмес түшүнүп алганбыз да. Анан саясатта көп сиз айткандай баягы андай учурларды көрдүк да. Ошол эле жогорку кеңеште турганда сүйлөшүп алып, биз фракция менен мынандай чечим кылабыз деп, эртеси барсаң таптакыр башка чечим. Эмне андай? Жок, биз ушундай башка жака кеттик деп. Анан сүйлөшпөдүк беле десең, я хозяин своего слова, слово дал, слово взял, эмне мындан проблема кыласың деген саясатчыларды да көп көрдүм да. Мисал үчүн бир мисалды айткызгым келет. Бабанов премьер-министр болуп турганда, биздин фракциядан каршы добуш берип, бизден башка дагы 2 фракция ушу каршы добуш берет экен деп, анан мага сунуш болуп калды. Сен мына Баткендин граница маселеси боюнча көп эле маселе көтөрүп атасың. Бирөөнүн хотя бы бирөөсү чечилип атабы? Жок, эч неме чечилбей атат. Кетирбейлиби премьер-министр? Ооба, кетирели. Фракцияга чакырдык, фракциядан иштеген иши канааттандырарлык эмес деп чечим кабыл алып туруп, эртеси тиги жогорку кеңештин заседаниясында эч ким келбей, фракциядан бир 3-4 адам келип, калгандар баягы дүпүлдөп аткандар баары жок, баягы чечимибиз жок, аны чыгып окуп бере турган. Андай күндөр да баштан өттү да. Анан барып кечээ жакшы эле сүйлөшпөдүк беле десек, кайрадан күлүшүп, биз ушундайбыз да, биз өз сөзүбүздүн ээсибиз. Сөзүбүздү бердик, сөзүбүздү алдык, мындан эмне проблема кыласың деп. То есть барып жеке өзүнүн маселелерин чечип алып, анан баягы фракциянын кабыл алынган чечими да калып кетти да, аны чыгып тиги палатадан бир адам айтып берген жок, биз мына фракциядан карадык, мынау кемчиликтери же жетишпегендиги үчүн биз канааттандыра алак эмес деп чечтик деп айта алган жок да. То есть мындай маселелер көп эле болот, бирок мен эки стандарттуу саясат жүргүзгөн саясатчыларга өзүмдү неме кылбайм да. То есть айтсам дайыма айтам, көпчүлүк учурда баягындай жаман да көрүнүп калам. Баягы позициямды туура айтып, жактырбай баягындай мамилем бузулуп калышы да мүмкүн, бирок ачык айтам, кийин бирок алар түшүнүшөт.
ошондо туура эле болгон экен депчи. Бирок мен дайыма өзүмдүн позициямды дайыма жакпаса дагы айтып коем. Ушундай. Чың ыкыластык, жүрөк менен берилүү, жан дүйнө менен жүрүү, бир эле көрүнгөн бет кап кийбей, ал бир эле беттүү болуу, көздөгөнүңдү бербөө, түз жүрүү. Жеңеби? Ошол учурда жеңбесе дагы мындай жыйынтыгында кийин сөзсүз түрдө жемишини берет. Сен канча туура жүрсөң, эртең бүгүн муну менен кошулуп аны сатып, эртең тиги менен кошулуп аны сатып ушинтип жүрө берсең, сен жөнүндө бул саткын, бул сойку деген да сөз чыгып калышы мүмкүн. Бирок дайыма өзүң позицияңды бербей, өзүң жүрө турган болсоң, ошол маалды утпасаң дагы, бирок жалпылап айтканда бул өз жемишин берет. Өзүңдүн бир саясий капиталыңды топтойсуң. Балким ошол учурда бирөө кичине 5-10 тыйын акчаны көздөп кетип калышы мүмкүн саясатчы, тигиге кошулуп, же болбосо кандайдыр бир кызматты көздөп кетип калышы мүмкүн. Бирок анын баардыгы топтолуп отуруп, мүмкүн бул сойку, бул айта берет, кайта берет. Же болбосо мунун туруктуу позициясы жок бул деп айтып калат да. Бирок эгерде сен саясатчы болуп, балким ошол учурда жеңбейсиң, бирок жалпылап айтканда кийин бул сенин акырындан саясий капиталың болуп топтоло берет. Анан сен жөнүндө кийин мындай жалпы элдин ишеними пайда болуп, же саясатчылардын арасында дагы сага кандай мамиле жасаш керек экенин билип, сөзсүз жемишини берет деп ойлойм да. Кээ бир учурда биздин саясатчылар баягы өзүнүн саясий капиталын монетизация кылып алып атпайбы? Чакырса, акчасын берсе, ошол жака кетип калат, башка болот. Андай болбойт. Мен кээ бир учурда билип турсам дагы, мына маселе чечилбесе дагы, жеңбесем дагы, мен ошол позициямды билдирип коюшум. Бул менин позициям. Мен ошол эле күмтөр боюнча айтып атпайбы? Күмтөр боюнча тыйын сунуштоо болгон, коркутуулар болгон, башкалар болгон, бирок мен позициямды айттым. Бирок ошол эле позициясыны сатып, например, тыйын алып, баары бул уже чечилген маселе деп кетип калгандар да жок эмес. Мисалы үчүн, бир жолу биз коалициялык көпчүлүктө турганда, ошо коалицияны таратыш үчүн $30,000 акча беришкен да. $30,000 көтөрүп келип, мынаны кол коюп койчу дегенде жок, 30 тыйын кереги жок. Андан көрө мынандай кылбайлы, тигиндей кылып. Ошондо биз эки жаат болуп бөлүнүп калганда дагы мындай карасаң, кээ бир адамдар бул тарапта да кол коюп жүрөт, бул тарапта деле кол коюп жүрөт. Анан барып сурайсың да, сен тиякта колуң жүрөт го, сен бияка үгүттөп жүрөсүң, сен айтпай эч кимге деген ушундай учурлар. То есть мунун баардыгы албетте кийин адам жөнүндө бир мындай ярлык болуп билинет. Бул анан ошого жараша мамиле болот сага. Мен ошо жеңбесем дагы, билсем дагы, мындай жалгыз калсам дагы, же азчылыкта болсом дагы өз позициямды билдиргенге дайыма аракет кылам. Позициямдан тайбайм, туруктуулук бар деп атпайсызбы? Анан көчө биримдик менен, Жээнбековдор менен жүргөн Улукбек мырза бүгүн кандай позицияны карманат деген ой келип атат. Артында дагы эле ошол кишилерби деген суроо болуп атат. Мындай да азыр ошол эле биримдик, ошол эле мекеним Кыргызстанда жүргөн жигиттер кимге иштеп атканын аны көрүп атасыздар да. Кайсы райондо, кайсы шаарда, кайсы областта кимди немелерин жетектеп атканды көрүп атасыздар. Ошондуктан мен биринчиден Сооронбай Шариповичке ыраазычылык билдирем. Себеби мен ага оппонент болуп чыгып, Сооронбай Шарипович менен биз өткөн президенттик шайлоодо жекеме-жеке да сүйлөшкөнбүз. Улукбек бир тарап бололу, мен командама кошул деп. Анын тегерегинде да бир топ адамдар келип сүйлөшкөн. Бирок мен ага карабастан жок, мен өзүмдүн узак жолумду баштадым. Жолду артышым керек, кыскартышым керек. Мен ошол максатка жетишим керек. Анан улам эле эмкисинде деп ар бир адамга кошула бере турган болсом, мен максатыма эч качан жетпейм деп баргам. Ошого карабастан сен өз убагында чакырганда, кыргызда сөз бар го, баягы чакырганда келбеген ымдаганга зар болот деп. Ошентпестен өздөрү үйдөн жаткан жерине алып келип, мына сен дагы элге кызмат кылам деген жигитсиң, мына министрликти тартып бер деп, колуңдан келет, ишенем деп туруп бергенде, мен ал жака адам салып чуркаган эмесмин. Тыйын көтөрүп алып, мына кызматты мага бергиле деген эмесмин. Үйдөн жаткан жерине алып келип коюшту. Анан тиги шайлоого баратканда дагы
ишеним артып, сенин деңгээлиңди, сенин потенциалыңды көрдүк. Өкмөткө керексиң. Шайлоого барып келгенден кийин балким мына жакшы программаң да бар экен. Ушу программаны өзүң ишке ашырасың деген сунуш болгондон кийин мен баргам. Мен барып ошол өзүмдүн баягы 2 жылдан бери колтуктап алып, каккылап, эшикти каккылап жүргөн программамды өзүм ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлөбү деп да. Анан бүгүн тиги ошол эле биздин партиялаштар кимге иштеп атканын аны өзүңөр көрүп атасыңар. Мага да жардам берем дегендер жок эмес, бар. Ачык эле айтайын, себеби ошол жерде жерлерде баягы биз республика боюнча кыдырып жүрдүк да, агит бригада болуп. Анан кээ бир талапкерлер менен жакшы мамиледе болуп, мындай түз жүргөн, жакшы жүргөн балдар колдон келишинче жардам берип атат. Негизи адамды энергиялык окшоштуктарынан өзүнө окшош болгон үчүн мындай бир багытты караган үчүн да бири-бирин табышат экен да. Анан азыр сүйлөшүп отурсак, сиз мага бир жакшы адамдын элесин калтырып атасыз да, мындай жебеген, ичпеген, өз жолунан тайбаган, чыкпаган. Анан мындай алкымы ачык адамдар менен табакташ болуу, алардын жийиркеничтүү иштерин көрсө дагы мындай көз жумуп коюу дагы бул алар менен айран урдашканга барабардай болуп калат да. Мындай, мен сизге ушул боюнча айтып берейин. Мен министрликке келдим да, бирок ошо өзүмдөн мага көз каранды нерселерди оңдогонго аракет кылдым. Мен өзүм мындай революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен. Мен келип эле айттым, мага чейин кандай иш болгонун билбейм, бирок мындан кийин жигиттер, кыздар келгиле, мындай иштейбиз деп да. Анан ошону оңдоп, анан акырындап мен ошол өзүмө караштуу жагын оңдоп, анан башка бирөөдү сындап отурган биринчиден бул баягы мамлекеттик кызматчынын этикасына да туура келбейт, кодексине. Мен башкаларга сын айткандан алыс элем, аны айта албайт элем да. Бирок өзүмө тиешелүү жагын оңдоп. Анан Кудай жалгап мен балким өкмөт жетекчи болуп келип калганда, мен өкмөткө тиешелүү бардыгын мен оңдомокмун. Же болбосо парламентке келип калсам, парламентте дагы мен ошо бирөөлөрдүн айтканын айтып, же туура эмес ишини кош колдоп турмак эмесмин. Мен дайыма ошону айтып деп, колунан келишинче мен аракетимди кылмакмын да, андайды тосууга. Кээ бирөөлөр айтып калат да, мынтип мурда чек ара жөнүндө айтат элең, башка жөнүндө айтат элең, министр болуп унчукпай отуруп калдың деп. Министр болгондо статус башка да. Сен мына өзүңдүн ишенип берилген тармагыңды толугу менен телегейин тегиз кылып койсоң, анда чыгып алып башка бирөөгө муну тигинтпейсиңби, антпейсиңби деп айтканга укугуң, моралдык укугуң болот. Анан өзүңдүн баягы тармагыңды толугу менен жөнгө сала элек, анан бирөөгө бирдеме сөз айтыш өзү туура эмес. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде мүмкүнчүлүк болуп келип калганда мен өз позициямды бербейт болчумун. Мен андай иштерге жол бермек эмесмин колдон келишинче. Вазир жакшы, хан жакшы деп айтылат го. Негизи хандын тегерегиндеги адамдар аба ырайын жасашат экен да. Акыркы учурда анга түшкөндүн баары ушу тегерегинин айынан анга түшүп аткандар болуп атат. Анан сиз тегерегиңизге көз эле эмес, көкүрө көргөн адамдарды, күчтүүлөрдү, билимдүүлөрдү топтошуңуз керек болот да. Топтой алдыңызбы азыр катарда? Туура, албетте бүгүн эми кандай десем, баягы мындай бир нерсеге маани беришибиз керек. 3 жолу төңкөрүш болду, революция болду деп атабыз. Бирок ошол адамдар, ошо кетирген адамдарыбызды тегеректеп жүргөн адамдар кеткен жок да. Улам жаңысы келсе ошону тегеректеп жүрөт. Бүгүн деле карап көрүңүзчү, ошол эле Садыр мырзанын штабында кимдер жүрөт? Ошо 5-6 жылдан бери мекенчил, Садыр деп жүргөн адамдар сыртта эле калды, аларчы. Кайра эле ошол адамдар келди, ал адамдар баягы хан ким болсо ошол болсун, биз өзүбүздүн баягы ишибизди кыла беребиз деп кылып. Анан эгерде Садыр мырза бүгүн жакшы жыйынтык чыгарбаса, эртең аны дагы апара турган жери, бара турган жери дайын да. Булар каяка алып барарын мен билем. Мен болсо Кудайга шүгүр. Чакан болсо дагы, азыраак болсо дагы, бирок жана сиз айткандай саналаш, пикирлеш,
туура эмес жагымды туура эмес, муну туура эмес, муну мындай деп айта турган адамдар бар. Анан бардыгы эле сен сонусуң, сен тигинтип атасың, ментип атасың эмес. Анан негизи эле мына 2 жыл министр болуп иштеп турганда дагы дайыма мындай бирөө келип, бирөөдү мындай мактап же жамандаганда эле мен токточу, иш боюнча сүйлөшчү деп неме кылам да. Анан мен ойлойм бар. Көп деп айта албайм, бирок кандай адамдар бар. Кемчилигим дагы, туура эмес айткан, туура эмес кылган нерсемди да айта турган адамдар бар. Анан аны уга билиш керек да. Биз тилекке каршы көпчүлүгүбүз ушу өзүбүз жөнүндө жаман сөз болгондо уккубуз келбей, кичине мындай кемчилигибиз менен беттеше албайбыз го. Ооба, ошондойбуз да. Бирок чын-чынында ошол маалда жакпаса дагы угуп коюп, бирок кийин мындай анализдеп, туура айтылды, ушундай кылышым керек деп, анан ошол адамдарды баалаш керек да. Ошол адамдарды мына кагып, силкип же мындай түртүп, жакындатпай, мындай алыстай турган болсоң, өзүң мындай бир анга түшөсүң да. Турган сөз. Мына 47 жашка келиптирсиз, артыңызга кылчайып караганда, мындай өзүңүзгө өзүңүз отчет берип атканда, маанилүү, маңыздуу жашадым, жашоом ушундай бош кеткен жок дейсизби? Же текке кеткен учурлар болуп атабы? Албетте текке кеткен учурлар да жок эмес. Биз баарыбыз эле адамбыз да, инсанбыз, өзүбүзгө жараша кемчиликтерибиз, артыкчылыктарыбыз бар. Бирок негизинен эгерде мындай кылчайып арканы карап, ушу кайсы эмнени өзгөртөт элем десем, мен эчтемени өзгөртпөйт элем. Ушундай эле жашамакмын. Бирок кылганынан кыла элегим али көп. Мен мына көп нерсеге көзүм жетип, көп нерсеге мындай чечүү жолун билип, мындай пландарым бар. Анын баары алдыда. Жасаганымдан жасай элегим алдаганча көп. Ошондуктан эми Кудайым өмүр берсе, мүмкүнчүлүк берсе, ушу элибиз үчүн бир жакшы кызмат кылып калсак дагы, эртең ошол эле Жусуп Абдрахманов же Исхак Разаковдай бир 50 жыл өткөндөн кийин же 100 жыл өткөндөн кийин дагы бизге арнап кандайдыр бир мамлекеттик иш-чаралар өтсө, урпактарыбыз бизди эстеп, 2 аят болсо да Курандан аят түшүрүп, биздин акыретибизди сурап бата кылса деген аруу максат тилектерим бар. Ушул тарыхта калсак, анан бизге окшогондор канчасы келип кетип атат, мындай жөн эле 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин эле баягы урпактарын деле унутат. Анан жок, муну биздин чоң атабыз болгон экен, биз ушунун урпактарыбыз деп. Мисалы үчүн мен бүгүн баягы 7 атаңды билип жүр деп неме кылат. Мен Курманбек Баатыр, Каншырдактын түздөн түз тукуму болом да мен. Анан мен сыймыктанам. Ушундай адамдардын, ушундай Кыргызстан үчүн өз салымын жасаган адамдардын тукуму болгонума. Албетте ошондой жашап өткүм келет. Эртең кылымдар өткөндө дагы мындай сен кылган, жасаган эмгегиң менен элдер сыймыктанып, эскерип тургандай. Ылайым ошондой болсун. Сиз менен маектешип, жан дилиңизди көргөнгө аракет кылдык. Кудайым буйрса алдыда дагы мына ошол чоң мара турат. Күлүктөн күлүгү өтөт, күйүкпөгөн марага жетет дейт. Ансыңары сиздерге өзүңүздү мыкты жаанан көрсөтүп, элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп, жакшы ийгиликтерди багындырышыңарга тилектешмин. Рахмат сизге, ийгилик каалайм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Улукбек Кочкоров менен маек кылдык. Көкүрөгүн, көңүлүн өзүңүздөр тараза ташыңызга салып, салмактап алыңыздар. Балким жаккан болсо анда алдыда буйрса марага катышкан атат, жарышка катышкан атат. Балким өзүңүздөр сүрөп алаттырсыз. Дагы алдыда талапкерлер менен тааныштырууумду улантам. Кайрадан эмдиги берүүдө көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.